Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, 21 ноябрга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен кайрадан тааныштырабыз. Москвадагы журтташтарга жарыя, алыстагы мекендештер, сиздер үчүн Айдын клиникасы каалгасын ачты. Дареги текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3 корпус. Медициналык борбордо стоматология күнү-түнү иштейт. Ал эми терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, балдарды сүннөткө отургузуу, анализ тапшыруу, УЗИ. Саат 9-дан 21:00-гө чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Айдын заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Улукбектин катталуучуларына атайын акция. Клиниканын стоматологиясында рентген жана консультация акысыз. Ишемби жана жекшемби күндөрү тиш жолуу бекер. Ишемби күнү гинекологдун, жекшемби күнү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Бекжан Темирханды эскерүү концерти болот. Түшкөн каражат анын мүндөсүн аткарууга жумшалат. Жол кырсыгынан каза тапкан ырчы Бекжан Темирханды эскерүү концерти өтөт. Концерттен түшкөн каражат ырчынын тирүү кезиндеги мүндөсүн аткарууга жумшалат. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын эл артисти Сыймык Бешекеев жазып чыкты. Бекжан Темирхан менен жакындан тааныштыгым жок, айтайын дегеним Бекжанды жакында билген сахналаш индилерим мага кеңешкени келишиптир. Үй бүлөдө баарын көтөргөн Бекжан эле шаардан үй алып атене бир туугандарымды көчүрүп келсем деген тилектер аткарылбай калды. Кандай кеңеш бересиз, кандай кылсак туура болот деп айткан кеңешимди сиздерге дагы бөлүшүп кетүүнү туура көрдүм. Көзү өтүп кеткен маркумдун жасалбай, аткара албай калган максат ойлорун улантуу артындагы тирүүлөрдүн парзы деп түшүнөм. Ата-энесине үй алып берсем деген аруу тилегин арбагы ыраазы болсун деп биз аткарууга белсенип турабыз. 11 декабрда Бекжан Темирханды эскерүү концертин өткөрөбүз. Бекжандын көрөрмандары концертке келип ырларын угуп, концертке келе албагандар, мисалы алыстагы мекендештер атайын ачылган банктык эсепке каражат которсоңуздар болот. Түшкөн каражат толугу менен менин жеке көзүм өлүмдө болуп, Бекжандын тирүү кезиндеги мүндөсүн аткарууга жумшалат, деди Сыймык Бейшекеев. Эскерүү концерти 11 декабрда саат 19:00-дө Кожомкул атындагы спорт ордосунда болот. Белгилесек эзилип бүттү мыры менен таанылган Бекжан Темирхан менен досу 10 ноябрда Кемин районунда жол кырсыгына кабылган. Унаа жолдон чыгып, жардан ылдый оодарылып кеткен. Кырсыктын кесепетинен Бекжан Темирхан окуя болгон жеринде көз жумган. Ал эми Талгар Уланбеков оор абалда ооруканага жаткырылган. 12 ноябрда ырчынын сөөгү туулуу өскөн Аксы районунун Бешкоргон айылында жерге берилген. Садыр Жапаров Токаевди шайлоодогу жеңиш менен куттуктады. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Казакстандын азыркы президенти Касым-Жомарт Токаев менен телефон аркылуу сүйлөшүп, шайлоодогу жеңиш менен куттуктаганын президенттин маалымат кызматы кабарлады. Жапаров Токаевдин жеңиши казак элинин колдоосу менен ишениминин маанилүү көрсөткүчү экенин белгилеген. Шайлоонун жыйынтыгы анын жаңы мамлекетти курууга, экономикалык өсүштү камсыз кылууга жана казак элинин бакубаттуулугун жогорулатууга багытталган саясий багыттын колдой турганын тастыктаганын кошумчалаган. Садыр Жапаров Казакстан президентине чын ден соолук, жооптуу мамлекеттик ишмердигинде мындан аркы ийгиликтерди, ал эми боордош казак элине тынчтык, бакубатчылык жана гүлдөп өнүгүү каалады деп айтылат маалыматта. Телефон менен сүйлөшүү учурунда өлкө лидерлери эки тараптуу кызматташтыкты мындан ары келечегин, аймактык кызматташтык маселелерин, ошондой эле ушул жылдын 9 декабрында Бишкекте өтө турчу Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынына даярдыктарды талкуулашкан. Белгилей кетсек, Казакстан БШКсынын алдын ала тарткан маалыматы боюнча Касым-Жомарт Токаев шайлоодо добуштардын 81,31% алып жеңишке жетти. Жапаров бүт бажычыларды иштен бошото турган система даярдап жатабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров учурда бажы тармагы эң чоң көйгөй болуп жатканын айтты. Парламенттин экономика, бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин жыйынында депутат Айбек Алтынбеков бажы кызматынын төрагасы Самат Исабековдун ишине нааразычылыгын билдирген. Баарыбыз чогулуп бажы инспекциясында тартипти орнотушубуз керек. Бизде азыр эң таалуу көйгөй бажы кызматында болууда. Керек болсо задержава обидно, мекөн үчүн күйгөн деген балдарды алып келебиз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич менен дагы сүйлөштүм. Керекпи бүт бажычыларды бир күндө иштен бошотуп туруп, алардын ордуна жаңы институтту бүткөн балдарды киргизгенге биз даярбыз. Азыр ошого системаны даярдап жатабыз, деген Акылбек Жапаров. Ошондой эле өкмөт башчы бажыдан былтыркыга караганда 50 миллиард сом көп чогултуу планы коюлганын, бирок 26 миллиард түшүп жатканын белгиледи. Сентябрда айрым мугалимдердин маянасы азайып кетти, өкмөт себебин айтты.
Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев тармактык комитеттин жыйынында сентябрда эмнеге кээ бир мугалимдердин маянасы кайра азайып кеткенин сураган. Эл өкүлүнө кайрылган педагогдор апрелде 21 000 сомдук маянасы 37 000ге көтөрүлсө, сентябрда кайра 24 000 сомго түшүп калганын айтышкан. Билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова жаңы окуу жылында эмгек акы төлөөнүн башка методологиясы киргизилгенин белгиледи. Апрелде маянаны көргөндө такыр башкача система болгон. Өлчөө бирдигин жумасына 20 саат катар эсептечүбүз, себеби аз маянага мугалим болуп иштегени келишчү эмес. Андыктан кээ бир мугалимдер 35-40 сааттан өтүп турушкан. Албетте бул билимдин сапатына таасир этпей койбойт. Биз бардык мамлекеттик органдар менен жаңы токтом иштеп чыкканда эң көбү 27 саат иштей тургандай кылдык. Ушул ставка менен иштөө деле өтө оор, ар бир сабакка даярданышы керек. Эгер мурда жана азыр 24 саат үчүн канча алып жатканын эсептесек, 80% кошулганын биле алабыз, деди Жусупбекова. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кемчилик кеткен моюндап, мындай методика маяна көтөрүлгөнгө чейин киргизилсе туура болмоктугун айткан. Быйыл Кыргызстан Өзбекстанга 99 тонна банан экспорттогон. Быйыл 10 айда Өзбекстан Кыргызстандан 99 тонна банан импорттогон. Бул тууралуу коңшу мамлекеттин статистика комитети билдирди. Маалыматка караганда январь-октябрь айларында Өзбекстан сырттан 112 000 тонна банан сатып алган. Ал былтыркыга караганда 53 000 тоннага көп. Өзбекстан бананды эң көп импорт кылган мамлекеттер: Эквадор 111 000 тонна, Казакстан 426 тонна, Туркия 197 тонна, Индия 144 тонна, Кыргызстан 99 тонна. Камактагы Илгиз Шаменов коркутуулар болуп жатканын айтты. Камактагы активист ишкер Илгиз Шаменов тергөө абагынан кат жазып, ал Фейсбуктагы баракчасына жарыяланды. Шаменов өзүнө ачылган кылмыш ишин негизсиз деп атап, саясий куугунтук болуп жатканын билдирди. Урматтуу мекендештерим, достор, өзүңүздөр көргөндөй негизсиз, далилсиз жасалма токулган кылмыш иши козголуп, саясий куугунтук болуп, эл жердеп түрмөдө отурам. Менин кармалганымдын эң негизги себеби жетим тоого байланыштуу деп ойлойм. Себеби кемпир абаттан кийин кезекте жетим тоо турат. Урматтуу мекендештерим, массалык маалымат каражаттары, Жогорку Кеңештин депутаттары, эл аралык уюмдар кыйноолорду алдын алуу борбору акыйкатчы менин негизсиз түрмөдө отурганым аз келгенсип, мага карата айрым тергөө абагынын кызматкерлери аркылуу кысым болуп жатат. Негизсиз текшерүүлөр, кылган мамилелери, коркутуулар болуп жатат. Бул боюнча тергөө абагынын жетекчилерине бир нече ирет кайрылдым, жыйынтык жок. Ошондой эле мен жаткан камерага өз апасына 90 жолу бычак сай өлтүрүүгө шектелип кармалган. Психологиялык жактан дагы жабыр тарткан адамды кошуп коюшту. Эмне максатта мындай кылып жатышат билбейм. Ошол себептен коомчулукка кайрылып жатам, деп жазган ал. Эскерте кетсек, Илгиз Шаменов Москвада 27 октябрда кармалып, 28 октябрда Кыргызстанга алынып келинген. Ал массалык башаламандыктарды уюштурууга даярданууга шектелип кармалган. Балыкчыда өрт кырсыгынан 50 жаштагы адам каза болду. Балыкчы шаарында өрт кырсыгынын кесепетинен 50 жаштагы адам каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө Кырдаал министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, Озерный көчөсүндө жайгашкан турак үйдөн өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Өрттүн кесепетинен 1972-жылы туулган жаран каза болгон. Учурда өрттүн толук материалдык чыгымдары жана өрттүн келип чыгуу себеби такталууда, деп айтылат маалыматта. Жогорку Кеңеш төрага Нурлан Шакиев баштаган 12 депутат Туркияга учуп кетти. 21 ноябрда Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев баштаган парламенттик делегация Туркияга расмий иш сапары менен учуп кетти. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, сапардын алкагында Туркиянын улуу улуттук жыйынынын төрагасы Мустафа Шентоп менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт жана жогорку деңгээлдеги бир катар жолугушууларды өткөрөт. Белгилей кетсек, делегациянын курамында Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Нурланбек Азыгалиев, депутаттар Алишер Козуев, Акылбек Түмөнбаев, Улан Примов, Мурадил Сыдыков, Руслан Жакышев, Айбек Маткеримов, Гүлкан Молдобекова, Ырысбек Атажанов, Динара Ашимова, Улан Бакасов, Элдар Сулаймановтар бар. Сот Канатбек Исаевди СИЗОдо камоо мөөнөтүн узартты. Жогорку Кеңештин экс-депутаты Канатбек Исаевди СИЗОдо камоо мөөнөтү узартылды. Бул тууралуу 1-май райондук сотуна маалымдашты. Маалыматка караганда, токтом 21 ноябрда кабыл алынды. Канат Исаевге карата мурда тандалган Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө изоляторуна камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасынын мөөнөтү 2022 жылдын 23 декабрь күнүнө чейин узартылды, деп айтылат маалыматта. Буга чейин 1-май райондук сотунун 23 октябрындагы токтомуна ылайык Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөөчүсүнүн айыпталуучусу Канат Исаевге карата бөгөт коюу чарасын өзгөртүү жөнүндө өтүнүчү канааттандырылган.
Эскерте кетсек, 22 октябрда Кемпир-Абад суу сактагычын коргоо комитети түзүлгөн. Анын курамына активисттер, саясатчылар жана депутаттар кирген. 23 октябрда массалык тинтүү иштери башталып, 20дан ашык адам кармалып, алар 48 саатка камалган.